Ош шаарында биринчи жолу жаш спортчулар арасында стрит воркаут боюнча спорттук оюн уюштурулду. Мелдеш шаардагы жаштар арасында спортту жайылтуу максатында уюштурулган. Спорттун түрүн боюнча өнүктүрө турган инсандар силер болосуңар, Кудайым буйрса. Ошого барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ош шаарында мына бүгүнкү күнү воркаут спорту боюнча биринчи жолу чемпионат өтүп жатат. Бул чемпионат Ош шаарында дене тарбия спорту пропагандалоо жана аны калк арасында жайылтуу максатында уюштурулуп жатат. Бул иш-чараны бүгүнкү күндө жеке ишкерлер, мындайча айтканда, Нуркелди курулуш компаниясы темирчиликтүү астында өтүп жатат. Спорттук мелдешке катышуучулардын жаш өзгөчөлүгү чектелген эмес. Катышуучулар мелдешке 1 жыл убакыт аралыгында атайын даярдыктан өтүшкөн. Мелдешке жалпысынан 50гө жакын спорт сүйүүчүлөр катышып, алдыңкы орундар үчүн күч сынашты. Бүгүнкү оюнга Оштогу Нуркелди курулуш компаниясы демөөрчүлүк кылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктарды даярдаган. Аталган курулуш компания шаардагы спорттук иш-чараларга колдоо көрсөтүп келет. Бүгүнкү иш-чарага 45-50гө жакын атайын спортчулар катышып жатат. Бул спортчулар атайын 1 жыл аралыгында атайын даярдыктан өткөн. Бул иш-чарага атайын жобо жазылган, иш-чаранын пландары түзүлүп, иш-чарада жеңүүчүлөргө жакшы кызыктыруучу байгелер бар. Спорттун стрит воркаут түрү англисчеден которгондо көчөдө машыгуу же көчө спорту дегенди билдирет. Эң алгач 2008 жылы АКШда пайда болгон. Ал эми биздин Ош шаарына 2022 жылы келген. Азыркы учурда бул спортко кызыккандардын саны көбөйүп, 6 жаштан 60 жашка чейинкилер машыгууда. Башында баштаганда негизи аз болчу. Баштаганда 7-8 баштаганбыз. Анан бизге демөөрчүлөр чыгып, бизге керектүүлчү инвентарларды, тренажерларды алып берип, жайы менен болгондо ошондо балдар көбөйдү. 1 жылда 60ка жетти балдардын саны. Андан сырткары бул жакта биздин Ошто спортсмендер көп болгонуна байланыштуу спорт комплекстердин баары бул жакта футболисттер, алар да келип кошумча тренировка кыла беришет. Эң жашы 8 жашта, улуулар 60-70 жаштагы окуучуларым бар бул жерде азыркы учурда тренировка кылышат. Стрит воркаут менен машыгуу үчүн азыркы учурда бир гана спорттук аянтча бар. Алдыдагы жылдарда Ош шаардык мэриясы дене тарбия жана спорт комитет тарабынан жаңы воркаут аянтчаларын куруу пландалууда. Ал эми Нуркелди курулуш компаниясы бул сыяктуу спорттук иш-чараларда жаштарга колдоо көрсөтүүнү улантат. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.